эми 5 числого өтөлү. Миссия 5 чыгып кала турган болсо, бул адамдын багыты элдерге кызмат кылуу, пайда алып келүү, коомго кызмат кылуу. Бирок ал ордунда турганда азыр миссия 5 болгондо ол пайда эле издей берет. Бизнеске урат, 5-6 бизнести баштайт, үйүндө турбайт, тынымсыз көчөдө, тынымсыз бир 5-6 ишке кирип алат, бардык жерде жүрөт. Анан бузулат да. Бузулганда агрессияга өтөт. Көрүнгү менен мушташат, көрүнгү менен урушат. Ал энергияда акча салынган эмес. Аң сезиминде бул миссияда акча жок. Бул миссиядагы адамдар мушташчыл, мушташ каерде болсо ошол жерде бетке айтып, бетке сайып сүйлөп, урушуп жүргөн адамдар болот да. Жак абелиндегилерге биринчи чоң бүлүк алып келет. Агрессивдүү да, дайым агрессия. Себеби алардын Марс планетасы эме кылат да, башкарат. Ушунчалык тополоң чыгаргысы келип эле турат да. Кызмат кылганы келген өзүчү, миссия 5 өтө көп адам менен сүйлөшүп, баарын тилин таба алат өзү. Кимдин болсо тилин таба алат. Бирок аны трансформация болбогондуктан алар өз көмөчүнө күл тартып, өзүнө пайда табам деген жерге жумшашат да, тилинчи. Таттуу сүйлөп, алгы жакты алгандан кийин болду. Кайдан көрдүм кара эшек деп мамиле кылбай коет да. Ошон үчүн ал минуска түшүп кетет дагы, агрессияга ээ болуп, таарына берет ананчы. Таарынчак болуп, тиги мен мындай жакшылык кылсам мени түшүнбөй койду, мен муну көтөрдүм эле мындай койду деген таарынчак, анан агрессияга жүргөндүн баары 5тер да, миссия 5. Түшүнбөйт, акча болбойт бул миссияда. Ар бир миссияда акчасы бөлүнүп жазылган. Чүт-чайдачы, ким тагдырында канча акча табат деген. Ал деген ушу боюнча жазылып калды деген сөз эмес, бул өнүк электегисин айтып атам. Өнүк электе миссия 5 чыктыбы, теги эле акчалуу болбойт. Башында кичине акчалуудай көрүнөт, бизнестерди баштамыш болот, бирок бирде бизнестен акча таба албайт. Уруш менен бүтөт, мушташ менен бүтөт. Минус 1% да, дайым эле акча сурап басып жүрөт. Ой, единицама кичине акча салып койчу, кичине акча өттүрчү жөлгерем жок болуп калды дегендин баары миссия 5тер болот. Сыртынан өтө көп бизнесмендей көрүнүшөт. Сүйлөгөндө мына ал жерде мынча үйлөрдү куруп атам, жер жолду оңдоп атам, мынанча гектар жерге жерди алып өсүмдүк өстүрүп атам деп эле лапшаны эле берген миссия 5тер болот. Ар бизнестин башын баштай берет, үйүндө турбайт, аялы болсун, эркеги болсун, ар жерде эле басып жүрөт, ар демени баштап, жыйынтыгы жок, аягы жок, акчасы сапырып бүтөт, жанындагылар менен мушташат, урушат, үй бүлөнүн дагы майнабын чыгарбайт, үй бүлөнүн дагы көп күтөт. Нары бери башаламан кылып эле. Себеби миссия 5те эркиндик салынган да, акча эмес. Эркиндикти каалайт да. Ким аны башкарам десе эле уруша кетип эле үй бүлөнү деле бузуп алат. Баары иши кылса, баардык нерсени чакчалекке кылат. Себеби ал өз ордунда эмес. Өнүккөндө кандай болуп калат? Трансформация болгондо гана миссия 5 польза алып келет, пайда алып келет коомчулукка. Ал эң күчтүү мугалим болушу мүмкүн. Ал эң күчтүү жөнөкөй өкмөттүн адамы болушу мүмкүн. Бизнеске чуркап башын сайбай элечи, эретти менен баарын жакшынакай кылып аягына чыгарган, бир ишти бүтүрүп алган адам болот да. Өнүк электе бизнестен башканы көрбөйт, ар жерге башын салып жүрөт да. Өзүн токтото албайт, уруш эле чыга берет, агрессия эле чыга берет ол адамданчы. Жанында жүрүш, жашаш өтө кыйын миссия 5тердин. Көрүнүктүү кишилерден барбы? Миссия 5тен мисалы үчүн Асөл Молдохматова Кыргызстанда. 3 акыл саны 3 өтө акылдуу жазгандары, өтө акылдуу. Миссиясы 5 көрүп атасыз. Айткандай бир жерде тура албайт, бардыгын тилин табат, кайсы президент болсо дагы, кимдин болсо дагы. Бирде ал Францияда, бирде Турцияда, бүт жерде бетке чабат, айтат. Бийликке келбейт деп атпайм, миссия 5. Ишин аябай жакшы мыкты сүйлөйт, жасайт, туурабы? Тааныштар аябай кандай көп болот. Моника Белучи миссия 5. Таттуу Турсунбаева миссия 5. Белгилүүлөрдөн. Жакшы экен да.